жеңил өнөр жайдан медицинага жана санариптик чечимдерге чейин. Кытайдын Цзянсу провинциясы Expo Goods Central Asia форум көргөзмөсүндө Астанадагы эң ири соода павильонун тааныштырды. Бул аймак Кытай Эл Республикасы империясында экономикалык жактан өнүккөн аймактардын бири болуп эсептелет. Анда илимий техникалык жана өндүрүштүк жаңылыктар тыгыз интеграцияланган. Бул жетишкендиктер ишканалар тарабынан ачык айкын көрсөтүлгөн. Көргөзмөдө Пакистан, Өзбекстан, Орусия, Беларусь, Казакстан, Иран, Латвия жана Эстониядан келген 150дөн ашык брендтердин өнүмдөрү коюлду. Платформанын өзү жөн гана товарлардын көргөзмөсү эмес, диалог, инвестиция, узак мөөнөттүү келишимдер жана бизнес өнөктөштүктү кеңейтүү үчүн аянтча. 遭受严重的冲击，中方对此坚决反对。 2024-жылы Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы сооданын жалпы көлөмү 94,8 миллиард долларга жетти. Бул 2023-жылга салыштырмалуу 5,1 миллиард долларга көп. Кытай компаниялары акырындык менен Борбор Азияга инвестицияларын артараптандырууда. Мындан ары энергетикага, инфраструктурага жана башка тармактарга инвестицияларды көбөйтүүдөн тышкары, айыл чарба, өндүрүш, жогорку технология жана башка тармактарда кызматташуу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү издешет. Катышуучулардын айтымында Борбор Азия экономикалык интеграциянын жаңы чечимдерине даяр. Ал эми Казакстан аймактагы туруктуу сооданын борбору катары кызматташтык форматтары үчүн жаңы өсүү чекити болуп калды. Заманбап глобалдык чакырыктардын шартында региондун өлкөлөрү өз ара пайдалуу кызматташууга жана колдоого негизделген тыгыз байланыштарды түзүүгө умтулууда. 2024-жылы Казакстан мен Орталык Азия элдери арасында 2024-жылы Казакстан Борбор Азия өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү 7,6 миллиард АКШ долларын түзгөн. Мында жогорку кошумча наркы менен чийик эмес өнүмдүн үлүшүнүн өсүшү белгиленет. Бул өз ара сооданын сапаттуу өнүгүшү жана региондун кыйла туруктуу, ар тараптандырылган экономикага өтүшүн күбөлөндүрөт. ар тараптандырылган экономикага көчүп жатканынын далили.